Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ey, намаз окугула, ач көз болбогула. Намаз окугула, текебер болбогула. Намаз окугула, көрө албас болбогула. Намаз окугула, өзүңөрдү тарбиялагыла. Намаз окугула, өзүңөрдөн башка душманыңар жок. Намаз окугула, силердин чоң душманыңар шайтан. Акыйкат субхана. Намаз окугула, бир туган болгула. Намаз окугула, бири-бирине соодаңарды бузбагыла. Намаз окугула, бирөөңөр кудалап койгон кызга кудалабагыла. Намаз окугула, аялга жакшы мамиле кылгыла. Намаз окугула, күйөөлөрүңөргө итаат кылгыла. Намаз окугула, балдарыңарга жакшы тарбия бергиле. Намаз окугула, некен бир тууганчылык үзбөгүлө. Намаз окугула, кошунан акысын бергиле. Намаз окугула, жаратылышты тегеректи карап тургула, бузбагыла. Намаз окугула, адамзатка жакшы дуа кылгыла. Намаз окугула, өзүңөрдүн жаныңарда жок адамдарга дуа кылгыла. Силердин дуаңар кабыл болот. Намаз окугула, Аллах Тааладан корккула. Намаз окугула, бейиш бар. Намаз окугула, тозок бар. Намаз окугула, субханалла, кутуласыңар деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен. Намаздын аркасында жалаң гана жакшы нерселер бар. Намаздын аркасында жалаң гана жакшы нерсе бар. Мүмкүн эмес субхана жаман нерсе болуш. Мусулмандын денесинен дагы, тилинен дагы, колунан да башка мусулманга эч качан зыян жетпеш керек. Такыр жетпеш керек, субханалла. Эгер сага бирөө тараптан сага жаманчылык жеткен болсо, аны кечириш керек. Мына биздин формула ушундай. Жаманчылык кылып алган болсоңор дейт, ошол заман анын аркасынан бир жакшылык кылгыла дейт. Жаманчылыгыңарды жууп кетсин дейт Аллах.